Дал ушул жер алдыдагы 2 жылда болуп көрбөгөндөй өзгөрөт. Анткени бул жака көз жоосун алган укмуштуудай кооз 5 жылдыздуу мейманкана курулганы жатат. Ага кошумча бизнес борбор, соода жана турак жай аянты да пайда болот. Имарат 37 кабаттан туруп өлкөдөгү эң бийик имарат ушул болот. Өзүнө 444 батирлүү турак жайды камтыса, эл аралык стандарттарга жооп берген 5 жылдыздуу мейманканада 296 номер бар болот. 1200дөн ашык унага ылайыкталган уна токтотуучу жайдын салынышы пландалган. Спасибо вам. Дали нам такой шанс построить такое заметное здание. Не за что. Наоборот, вам спасибо. Имараттын сейсмикалык туруктуулугуна кепилдик бар, анткени бардык иликтөөлөр жүргүзүлгөн. Мындай заманбап асман тиреген 5 жылдыздуу мейманкананын курулушуна президент Садыр Жапаров капсула салды. Айта кетели, долбоордун баасы 321 миллион АКШ долларын түзөт. Укмуштууда имаратты эл аралык абройлуу компаниялар курганы жатканын белгилейбиз. Курулуш тармагында тажрыйбасы мол жана беделдүү инвесторлорду тартуу президент Садыр Жапаровдон башкы максаттарынын бири. Эң оолу мамлекет аларды ар тараптуу колдоп берүүгө даяр. Инвесторлордун, ишкерлердин баарына кайрылат элем. Деги эле биздин мамлекеттик саясатыбыз инвесторлордун өлкө аймагында ийгиликтүү иш алып барышына жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Мына ошондуктан кайсы гана тармакта болбосун, бизде ишкердик кылууга ниеттенгендерге ар тараптан жеңилдиктер бар экенин эске сала кетейин. Асман тиреген имарат курулуп бүтсө, туруктуу түрдө 2100 жумушчу орун пайда болот. Кубандырганы алардын баары кыргыз жарандар болот. Бул алкоого арзыйт да, чынбы? Алдыдагы 2 жылда Чүй облусундагы Орто Сай айылында да өзгөрүүлөр болгону жатат. Элеттин көркүнө көрк кошо турган Ыйман борбору мечити курулганы жатат. Дини жай 20 000 кишиге ылайыкташып 2 кабаттан болот. Намаз комплексинин курамында административдик имарат жана руханий билим берүү мекемеси, медресеси да кирет. Мындай имараттын курулушу албетте дин аалымдарын кубандырбай койбойт. Жакшы ниет менен пайдалуу түптөлүп жаткан мечитке президент Садыр Жапаров капсула салды. Мечиттин курулушу чет элдик инвесторлор тарабынан жүргүзүлүүдө. Долбоордун баасы 51 миллион долларга бааланганы менен инвесторлор соопчулук үчүн бекер куруп беришүүдө. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri ziyaret etti. Мечит 2 бөлүктөн турат. Биринчиси үстү ачык имарат. Ал эми экинчиси болсо үстү жабык имарат. Ал 3 кабаттан турат. Бир учурда эле 20 000 киши ибадат кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул диний объект Ыйман ынсабы бекем мекенчил эл журтуна кам көргөн эр азаматтарды тарбиялап чыгарган Ыйман борборуна айланарын президент Садыр Жапаров ишеним артты. Эң ириде дин аалымдарынын ысырапкорчулукка каршы күрөшү жакшы жүрүп жатканын өлкө башчы белгиледи. Менин да суранычым бар сиздерге. Баягы элди журтты аралап жүрөсүңөр, анан силерди дин адамдарды айтсаңар сөзүңөр өтөт, баягы жеңил кабыл алат дегенде. Өткөндө мына сиздерди көрүп калдым интернеттен, Кочкорго барып келдиңиздер, көлдү, нарынды кыдырып жүрөсүздөр. Ошондой сөздөрдү көбүрөөк айтып, элди кичине тарбияга алып келип, ысырапкорчулуктан алып кетип, алып чыгышыбыз керек да. Тыюу менен чектелбестен айтып атабыз. Буну биз жасап, атаңа сооп жасайсыңбы? Жолоңдо суу чыгар, социалдык объекттерди салга, көпүрө салгыла, мына жаз келди, көчөт отургузалы, башка кылалы. Муну соо чоңураак. Ыйман борбору мечити Борбордук Азияда архитектуралык жагынан көркөмдүү мечит болмокчу. Эми урматтуу туугандар, мечит медресебиздин пайдубалы бекем болсун. Орто Сай айылынын көркүнө көрк кошкон имараттардын санын толуктасын. Босогосун аттап, Ыйман жолуна түшкөндөрдүн саны арбысын. Мекенди сүйүү Ыймандан демекчи, Ыйман ынсабы бекем, мекенчил, эл журтуна кам көргөн эр азаматтарды тарбиялап чыгарган
ыйман борборуна айлансын. Белгилей кетсек, учурда Өзбекстанда 2400 кишилик, анан Казакстанда 35 000 киши бата турган мечит бар. Элдин жашоо шартын жакшыртууга багытталган курулуштардын бири Нарын облусунда жүрүүдө. Ал Нарын аэропорту. Анын курулуш иштерин жеринен көрүү үчүн президент Садыр Жапаров тик учак менен келди. Нарын аэропортунун курулуш иштери аяктоо алдында турат. Бирок бат эле бүтсө керек, бир 2 айда бүтсө керек, Мощный завод кулданып калат да, биз техническое задание беребиз сиздерге. Ошон карап көрөсүздөр да технологиясын. Оңдоо иштери аяктагандан кийин бардык келген жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн тиешелүү шарттар түзүлүп, ошондой эле Нарын облусуна ички каттамдарды жандандырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Посадочный полоса 2145 метр, ширинасы 40 метр. Ол жерде мына пилон стояночный, 2 самолет бар рассчитанный. Вот, рулежная дорожка бектен кирет дагы эметет. Бул, в принципе, бүт региональный аэропорттор эле одного типа жасалган. Мурун баягы Як-40, Ан-12, Ан-24 конуп турган эме болгон да. Азыр мына сиздин демилгениңиз менен бүт бардын восстанавливать. Плюсуна могу Нарындан башталып анткени бейиктин өзүнчө демонтажга кете турган здание болчу да. Ошон үчүн жаңгырып атат. Президент ар бир курулушту тыкыр көзөмөлгө алат. Эч кандай коррупцияга жол берилбейт. Анткени каратып туруп миллиондогон акчаларды сол чөнтөккө салуу аракетин көргөндөр четтен чыккан. Мына Караколдун аэропортун салабыз деп мурдакы жетекчиси, мына аэропорттун жетекчиси каяка жүрөт турчу. Жок мурда. Мурдакы жетекчиси алып туруп, смета алып туруп, тендер объявить эткен экен. Bir gün kalganda toktatup kalıp durup, eseptep çıkalı dep eseptep çıksak $10 milyon aşıkça olup çıktı. $10 milyon. Bir aeroporttan $10 milyon. Uşuntip 30 yıldan beri bardığı mamleketli kızmatkerler oşo mamleketten jep жүрүп көнүп алыптыр, ушундай жол. Алдыдагы жылдардан Нарын облусуна өзгөчө көңүл бурулат. Инфраструктура оңдолуп, социалдык объектилердин курулушу пландалууда. 21-жылы бардын бюджети 134 миллион 328 болгон. 2022 жылы 155 миллион 441 миллион, ал эми азыр 23-кө 214 миллион 541 миң деп бекитип атабыз буюрса. Өлкө башчы жергиликтүү атка минерлерге 2024-жылдын аягына чейин облустук Нарын аэропортун ишке киргизүүнү, Кочкор айылында ипотекалык негиздеги көп патерлүү турак жайдын курулушун баштоону, ошондой эле республикалык бюджеттен социалдык чыгымдардын бир бөлүгүн Нарын шаарын өнүктүрүүгө багыттоону тапшырды. Буга кошумча быйыл Баятов Нарын унаа жолунун 36-чакырылымына асфальт төшөө иштерин бүтүрүүнү тапшырды. Силе бер, кое бергиле бер. Мындай кое бергиле бер. Акырын. Болду, ушундай. Президент Садыр Жапаров Нарынга келгенин уккан жергиликтүүлөр өлкө башчыны облустук администрациянын алдында күтүп турушкан. Кол көтөрүп турган бул жактагы жарандардын ар бири президентке өнүм жетсе экен деген тилек менен бул жерге чогулушкан. Дагы бир 3-4 жер бар. Бирок биз 17 жылдан бери ошол жерден эчтеке документ ала албай келебиз. Биз азыр жанагы түндүк деген эмеге киргизгенде бизге совсем справка да бербей калды. Биз Кыргызстанда жашап туруп укугубуз себелен биз каяка барабызды билбей калдык. Жергиликтүү бийлик чечпей. Губернаторго мен тапшырма берейин. Разбираться этибизби? Мен барам, мен сизге. Жергиликтүүлөр президентке көзөмөл контролдук аппарат тууралуу да кайрылышты. Алар ККМ маселе патент менен иштөөнү калтырууну талап кылышууда. Бизге патент менен калтырып бериңиз суран ошого барып атабыз. Ушуну менен 4 жолу барып келдик Бишкекке. Элдер кыйналып кетти, штрафтар көбөйүп кетти. Төлөй албай ыйлап жаткан элдер андан көп. Үнүбүздү сизге жеткире албай атабыз. Сиз биздин үнүбүздү угуп, мораторий жарыялап бериңиз. 5 жылга чейин эл даяр эмес болуп атат. ККМди колдонгонго. Бухгалтерларды жалдашыбыз керек экен. ККМди колдонуш үчүн ошону дагы элдер
түшүнбөй жатат. Ошон үчүн улам Бишкекке барып атабыз сиздин жолдо. Эч кандай бухгалтер жалдабайсыз. Сиз өзүңүз телефондон төлөсөңүз да болот, ККМдан төлөсөңүз да болот. Сизге бухгалтердин кереги жок. Канчага сатып атасыз? Пенсионерлер түшүнбөй атат. Садыр Нуркожо. Эми ал шыктоо кылбаңлар андай шыктоо. Биз төлөп эле келгенбиз, төлөйбүз. Siz menen жеке менен Азыр эми айтып берейин. Эми мындай. ККМ боюнча мен понедельник күнү чогултамын кабинетте. Сүйлөшөбүз, чечебиз. Бирок эсгерде болсун, ККМ болбой сайын биз салыктардын бардыгын толук ала албай атабыз. ККМ болбой сайын. Контрабанда менен алып келип туруп, базарларга чачыратып таратып кетип калып атат дагы, анан патентке списать этип иштеп атат. Миллиарддаган налог бизге бюджетке түшпөй калып атат. Анан келип кыйкырасыңар. Мектеп салып бер дейсиңер, жол куруп бер дейсиңер, садик салып бер дейсиңер, светти кымбаттатпа дейсиңер. Мен анын баарын асмандан албайм да. Асмандан түшпөйт. Баарын контролго алышыбыз керек. Акыры барып бир 21-кылымдын жашоосуна өтүшүбүз керекпи? Өтүшүбүз керек. Бул жакта көтөрүлгөн бардык маселелер боюнча тиешелүү түзүмдөргө тапшырмалар берилип, президент Садыр Жапаров аларды приоритеттүүлүгү менен чечүүнү тапшырды. Кимдегин президенттин тапшырмасын белгиленген мөөнөттө аткарбаса анда арызын жазып, жумушунан кете бергени оң. Буга президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаев менен Сокулук районунун акими Курманбек Айтибаев мисал. Алар президенттин тапшырмасын убагында аткарганга батынган эмес. Планды коюп алып, мына сен мону монча күндө бүтүргүн, сен муну 1 айда бүтүр, сен муну 3 айда бүтүр деп туруп карап турбайсыңбы? Эми сиз жардамыңыз менен бүтүрүп атабыз, эми калган деле бүтүрөбүз, акыл өсөңүч дагы бизге тапшырма кайра-кайра. Бүтүрбөй эле койгула, болду, бошсуңар өкмөт деп. Кызматтан бошойсуңар, ажыңар жазып келди азыр. Катуу тапшырмаларды президент Садыр Жапаров айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековго да берди. Мамлекет башчысы жазгы талаа иштерин өз убагында өткөрүү жана мал чарбасын мындан ары өнүктүрүү үчүн республиканын айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү зарылдыгын белгиледи. Эми сиздин жүргүзгөн саясатыңыздын негизинде өлкөдө тамак аш коопсуздугу, тамак аштын арзан болуусу ошол шарт түзүлөт да. Ошон үчүн туура жүргүзүп саясатты алдын алып дыйкандарга күйүүчү майдан жана жер семирткичтен арзан кредиттерди жеткирип берип, ошол именно баягы дарегине жетсин да, именно дыйкандарга. Дыйканга бөлүндү, дыйкан алсын. Фермерге бөлүндү, фермер алсын. Анан мурдакыдай баягы коммерция менен заниматься эткен бизнесмендерге тийип калбасын. Азыр дагы инвентаризация кылып атабыз. Баш аягы 660 000 гектар болчудай. Ошондо туура 50%га көбөйтөбүз айдоо аянтыбызды. Ошондо биз өзүбүз берген тапшырма баягы ички азык-түлүк коопсуздугу камсыз болот. Андан тышкары экспорттук потенциалыбыз өсөт да. Кубандырганы күйүүчү майлоочу материалдардын жетиштүү запасы топтолуп дыйкандарга арзандатылган баада сатылууда. Ал эми лизингке берилүүчү айыл чарба техникасынын саны көбөйтүлүшү күтүлүүдө. Быйыл дыйкандарга эмне айдаганга сунуш бересиздер? Анан ушундай мындай өтпөй калып, картошкасыбы же капустасыбы сата албай калган маселелер жаралбас үчүн эмнелерди алдын алып атасыздар? Пиязды айтып калдыңар, пиязды экспорттоого чектөө койгонбуз 31 январда, ушу үстүбүздөгү жылы. Себеби бизде кошуна мамлекеттер Тажикстанда, Өзбекстанда, Казакстанда алар бизден 5-6 күн мурун чектөө коюшкан. Ошол себептүү бизден экспортко абдан көп кете баштап, ички базарыбызда баа көтөрүлүп кеткен. Ошон үчүн ички базарыбыздагы бааны турукташтыруу максатында биз ошондой чектөө кабыл алганбыз. Чектөө мына жакында 3 мартта чектөө алынды. Биринчиден биз өзүбүз негизги тогуз азык менен камсыздоо багытында тиешелүү көлөмдөрдө, тиешелүү аянттарды тактадык. Азыктык буудай, мисалы үчүн буудай, арпа, кылкандуудан эгиндери былтыркы жылга салыштырмалуу 20 000 гектар жерге көп эгилет. Азамат наш, заведующий протоколом. Президент и подчиняется протоколу, а мы тем более. Ассаламу алейкум. Узап бара жаткан аптада президент Садыр Жапаров ЖККнун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетовду кабыл алды.
урматтуу Иманғали Нурғалиевич, сиздер менен Бишкек каласында көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз сизди эң биринчиден боордош казак элинин чыгаан уулу, көрүнүктүү мамлекеттик ишмери катары жакшы тааныйбыз жана урматтайбыз. Кыргыз менен казак бир көздүн ак карасындай деп айтылат бизде. Мен буга толугу менен кошуламын. Я с января месяца приступил к должности генерального секретаря. И хочу вам доложить, как вы уже сказали, о тех приоритетах, которые намечены на этот год в соответствии с вашими поручениями. Аймактык коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоо маселелери ошондой эле уюмдун алкагында өз ара аракеттенүүнүн артыкчылыктуу багыттары боюнча пикир алмашуу болду. Айтсак, быйыл өлкөдө жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун тынчтык орнотуучу күчтөрү менен биргелешкен бузулгус боордоштук 2023 машыгууларын өткөрүүнү пландаштырууда.